сайын 2 литр суу ичип туруш керек деген. Бул да туура эмес ой. Ар ким өзү суу ичкенине жараша ичиш керек. Мисалы сизге 2 литр 150 миллилитр керек болушу мүмкүн. Мага 3 литр керек болушу мүмкүн. Ар бир адам өзүнө индивидуалдуу. 1 килограммга 30 миллилитр ичүү бул нормага жакыныраак деп эсептелет. Бирок адам өзүнө керектүү сууну иче берет. Мисалы аябай көп чуркап келип туруп, жок мен 2 литрден ашырбашым керек деп 2 литр ичип отура албайсың да, мисалчы. Көбүрөөк ичесиң. Адамдын активдүүлүгүнө жараша. Мен мисалы күнүнө 4 литрге чейин суу ичип коем. Активдүүлүккө жараша. Кээ бир күндөр 1 литр ичем. Көрдүңүзбү? Ушундай учурлар болуп калат да. Жок мен эмне кандай күн болбосун 2 литр ичип жүрүшүм керек деген да туура эмес да бул. Болгону 1 килограммга 30 миллилитр деген норма бар, ошого жакыныраак болсо жакшы болот да. Санай беребиз экенбиз ошо. Ошентип элечи. Эгер сен үшүп калсаң, оны точно ооруйсуң деген. Туура эмес бул. Чындык эмес. Кээ бир учурда гана үшүү иммунитет алыс болсо, анемия менен ооруган балдарда таасир берип, баягы абалды күчөтүп, курчутуп коюшу мүмкүн, бирок үшүүнүн бардыгы эле бул ооруну чакырбайт. Сууктан адам ооруй бербейт. Кондиционерди күйгүзбөй өчүрүп ооруп каласың деген бул туура эмес. Кондиционер баарын эле оорута бербейт. Сенин организмиң и так буга чейин эле ооруп жүргөн, ошон үчүн кондиционер просто ошону күчөтүп койду деген эле фактор да бул. С витамини ошол простуданы айыктырат, ооруган. Жалган бул дагы. Эч кандай эффективдүүлүгү далилденген эмес витамин S'нын. Такыр.